Манас аэропортунда болуп аткан көйгөй маселени көтөрөйүн дедим эле. Мага бир топ жарандар кайрылды. Анын ичинде бир 2 жараныбыз түнкү саат 3'тө кайрылды да. Себеп учуп бараткан жагынан болгондо дагы умурага кетип бараткан жактан самолетко киргизбей алып калышты. Болбогон бир ошол безопасный городдун штрафын 1000 сомдон төлөбөдүң депчи. Ал боюнча териштирдик. Биринчиден эч кандай жанагындай атайын сайтта штраф кежиде жок экен. Сайтта жок болуп чыгып атат. Ага эч ким уведомление бербептир. Анан ал адам эмне күнөө? Ал атайын учуп баратса, сайтта ачса жок болуп атса, канчалаган акча кетирди, виза ачты, гостиницага төлөдү, самолеттин билетин алды. Биринчи келиңиздер анда уведомление аягына чейин жеткизели. Мейли андай болбосо жок дегенде шартын түзүп берип коелу ошол аэропорттончу. 1000 сомду төлөй турган койсо болот да, ошол эле мобильный приложение менен же дагы бир сотрудник отурузуп койсун ошончолук эле болсо. Акчасын төлөсүн, пожалуйста, справкасын көрсөтүп койсун, мен азыр төлөдүм деп. И чыгып кете берсин, учуп кете берсин. Эмне үчүн биз жарандарды кыйнашыбыз керек ал үчүн? Бул туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн Алмаз Акмыжанович, бул боюнча тапшырманы берип койсоңуз. Ошончолук эле кармайлыбы, учурбайлыбы төлөсүн деп. Анда шартты түзүп берели. Болбосо андай кылбаш керек деп ойлойм. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Сиз билесиз, Минсоцзащитанын астында атайын медико-социалдык эксперттик комиссиялар бар, ар бир райондордо, региондордо. Мурдагы жылы оптимизация кылып, аларды бириктириптир да. Кара Суу району эң чоң райондордун бири. Калкы боюнча дагы, территориясы боюнча дагы. Аны кошуп, Ошко кошуп коюптур. Ал жерде бир 2,5 миңден, кеминде эле 2,5 миңге жакын атайын ушул майыптар бар экен. Эми алар Ошко чейин барышат экен. Ошко чейин барып, ал жерден күтүп, эми билесиз, Кара Суу дегенде бул өзүңүз жакшы билесиз ал районду. Алыскы региондордон барып, Ошко чейин барып, очередке туруп, жеткени жетип, жетпегени жетпей, айтор аябай көйгөй болот. Ушу Кара Сууга өзүнчө эле калтырып койсо туура эле болот эле го. Региондун жана калктын санына карата калтырып койгон бул туура болот эле. Оптимизацияны туура эмес жүргүзгөн деп ойлойм. Сиз мурда ошол министрликте иштеп кеткенди жакшы билесиз. Буну дагы сизден суранат элем, тийиштүү тапшырмаларды берип койсоңуз, анализ кылып чыксын, айткан сөздөр чындыкка жатса, анда сөзсүз түрдө кайра аны артына алып келдирип, Кара Сууга кайра ачып койсун. Бир элдин көйгөйүн чечкенде болот эле. Рахмат.